Бала стресске кандай учурда кабылат? Бала жаңы жерге барганда ал жерге кантип адаптация кылып көндүрүү керек? Окуу жылы башталганына карабай, сиздин балаңыз дале болсо чырдап, сизге орой мамиле жасоодо же тескерисинче кыймыл-аракетке бай балаңыз туруп эле жоош боло түшкөндүгүн байкадыңыз. Ушул көрүнүштөр сизди ойлондуруп атат. Бирок ойлонуу менен сиз дароо бир чечим чыгарууга ашыкпаңыз. Мисалга, балаңыздын тамакка болгон табити азайып, түн ичинде уйкусу бузулуп атса, ошондой эле балаңыздын башы жана ичи бат-баттан ооруса, балаңыздын стресске кабылгандыгынын белгиси болуп саналат. Стресске кабылуудагы негизги себептери: биринчиси, баланын күн тартибинин өзгөрүшү. Мисалга, балаңыз жаңыдан бала бакчага барып баштады. Эртең менен эрте туруу, балдарга көнүү сыяктуу көрүнүштөр баладагы стрессти пайда кылат. Экинчи, акыл эске жана физикалык жактан күч келтирүү. Албетте, ар бир ата-эне баласын акылдуу болуп, көптөгөн ийгиликтерди багындыруусун каалайт эмеспи? Ошон үчүн баланы түрдүү ийгиримдерге берип, ага кошо күнүмдүк тапшырмаларды да жүктөп коебуз. Бул туура эмес. Бул нерсе балага күч келип, стресске кабылуусуна дуушар кылат. Үчүнчү, чөйрө алмаштыруу. Үй бүлө башка жака көчүп, чөйрө алмашканда да бала стресске кабылат. Анткени анын ал чөйрөгө көнүү адаптациясына убакыт талап кылынат. Төртүнчү, телевизор көп көрүү жана компьютердик оюндарды ойноо. Ашыкча телекөрсөтүүлөрдү көрүү жана онлайн оюндарын ойноо баланын түздөн-түз нерв системасына таасирин тийгизет.